Адыхан Мадумаровдун алкагында, анын тегерегинде ар кандай политик оюндар жүрүп, негизги максат мандаттан ажыратып, тилекке каршы айтып кетели, биринчи президент сүйлөйт, анан кийин мыйзам чыгарыштайт да. Бул бир аз туура эмес табигат болуп атат да. Эмне деп айтам, мен жооп бердим. Мен аны менен теңирлешип соттошкон оюмда жок, себеби сот анын колунда болуп турат да. Акыл эси болсо, убакыт келгенде кечирим сурайт да. Болбосо, эмне кылайын, президент менен талашып отурмакмын. Сиздин кесиптештер, журналисттер камакка пачкалап камап атат. Мен кесиптештерим депутаттарды талкалап кетирип атат. Бул эми ынтымак эмес да. 5-6 миллион калктуу кыргыздарыбыз ушундай бөлүнгөнүбүз өтө өкүнүчтүү да. Биз демек ушу жаш балдарыбыздан тарбия жагынан бирдеме жоготупбуз баарыбыз тең. Саламатсызбы, Политклиника медиасын тет-а-тет берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Биздин студияда бүгүн мейманда Жогорку Кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Исхак Масалиев. Саламатсызбы. Сиз жакында фракциянын лидери болдуңуз. Ошол лидери катары кандай нерселерди пландап атасыз? Экинчиден, мурдагы лидер Адыхан Мадумаров менен байланышта болуп атасызбы? Анын иштери кандай болуп атат? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден, тактоо иретинде мен Бүтүн Кыргызстан фракциянын жетекчиси катары 1-майда шайланганмын. Бирок ошол эле мезгилде мен Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчиси болуп калып атам. Биз 2021 шайлоодо эки партия аракеттерди бириктирип, ошо бир тизме менен барганбыз да. Бүтүн Кыргызстан тизмесинде 4-5 киши коммунисттер болгон. Алардын арасында мен депутаттыкка жеттим. Азыр жакын арада барыңыздар күбө болгондой, Адыхан Мадумаровдун алкагында, анын тегерегинде ар кандай политик оюндар жүрүп, негизги максат мандаттан ажыратып, соттойбуз деп, болбогон себептер менен мыйзамсыз, мен ачык айтам, жашырбай, мыйзамсыз, туура эмес жолдор менен мандат ажыраштырууга аракет болуп атат. Биринчи сотто көбү билет, мисалы үчүн мен катышылып калдым ошол сотто. Сиз күнөөлүүсүз, бирок мөөнөт өтүп кеткенге байланыштуу чара колдонбойлу деп, бирок депутаттык мандаттан ажыратып, ошол күнү эле борбордук шайлоо комиссия жанталашып, эртең кечинде чечим болсо, эртеси күнү кечинде борбордук шайлоо комиссия чечим чыгарып, депутаттык мандаттан ажыратылсын деген чечим чыгарды. Аны эми сотко берип, бүгүн сот карап атат, ушул күндөрү карап атат. Демек, Адыхан Мадумаров депутат болуп, азырынча депутат болуп атат. Ошону баарын эске алып туруп, акыркы учурда Бүтүн Кыргызстан фракциянын тегерегинде көптөгөн кызыктай иштер болуп калган. Бир топ аппаратта иштеген балдарыбызды жумуштан ар кандай себеп менен кетиришкен. Диплом туура эмес, стаж жетишпейт, тигиндей, мындай деп. Ошо акыркы убактарда кетиришкен. Ошо Бүтүн Кыргызстан саясий партияга чоң коомдукка ээ болгондон кийин, ал айтып, соттор бүтмөйүнчө мен лидер фракцияга алып тапшырайын. Анан мага кайрылып, сиздин максагал башыңыз менен кызматташуу партиянын жетекчиси катары фракцияны башкарып бериңиз деп мен сунуш бергенде мен макулдукту бердим да. Мен бар бир ичимде үмүт бар, балким эгерде адилеттүүлүк орун тапса, чындыкка орун тапса, ал сөзсүз сакталат да. Эгерде жок, биз тиги чоңдордун буйругун аткарабыз десе, эмне деп айта алабыз, биз аны тополоң кыла албайбыз. Бирок убакыт келгенде акка айланып келет да. Тазалык, адилеттүүлүк жеңет татбикте. Адыхан сөзсүз сакталат да. Эртеби кеч бакталат. Кылган иштердин баары жокко чыгат да. Ошондон азыр биз фракциянын жетекчиси катары азыр бир топ иштерибиз турат. Биз Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүнөн четте калбашыбыз керек. Биз өзүбүздүн пландарыбызда баягы шайлоо мезгилде тартип, мыйзам деген принципте таянып, эгерде кабыл алган мыйзамдар мыйзамсыз, туура эмес, элдин көйгөйүнө дал келбесе, биз аны ачык пикирибизди айтып, ачык добуштуу каршы же макул деп беришибиз керек да. Ушул биринчи кезекте депутаттык ишмердүүлүк ушул болот. Экинчиден, биз фракциянын ишмердүүлүгүн активдештирүү, шайлоочулар менен жолугушууга пландаштырып, келе жаткан жайкы айларда, баягы бир ай болот, ошондо элге чыгып, эл менен жолугушуп, сүйлөшүп, кылган иштерибиз жөнүндө маалымат берип, баарын түшүндүрмө кылып, депутаттык ишти толук жасашыбыз керек да. Ошол аракеттер кылабыз. Анан эми
фракциянын ичинде ар кандай кептер болот, башка кыймылдар болот. Депутаттар баары бир колдо, бир бармакта эмес экен да. Бир атанын балдарына эмес экен да, бирөөсү оңго барса, экинчиси солго барат экен, бирөөсү ак десе, экинчиси кара деп айтат экен. Бул эми табигат ушундай экен да. Ар кандай жолдор менен депутаттык кызматка жетип, анан адам өзүнө көрсөтөт экен да. Ким принципке таянып, туруктуулукту көрсөтөт, ким болсо элпеңдеп бир тайсалдап басып жүрсө, ал өзүнүн пешенесинде өзүн жооп берет да келечекте. Фракция ошо жогорку кеңештеги чакан эле фракцияда, Эң чакан десек деле, бизде 6 депутат бар, ишеним эмес, белки. Ошондо Адахан Мадымаров менен 5 депутат. Иман Нуру 5 депутат бар. Бизде 6 депутат. Бир депутат көбүрөөк бизде. Чакан, сөзсүз чакан фракция биздин добушубуз кээ бир учурда эмес, мындай чечкиндүү көлөмү жок бизде. Бирок пикирибизди баары бир айтабыз. Ал пикирибизди жогорку кеңештин жумушуну бир гана чоңдор эмес, элде карап турат. Кийин баа берет, эртең күнү шайлоо болгон учур болобу, кандай болобу. Элдин алдына барганда сен кантип чыгасың? Жүзүң ачык чыгасыңбы? Коркпой, уялбай сүйлөй турган кебете менен барасыңбы? Же мен ушундай колумду кайрылды, айло жок, мен добуш бердим деп барасыңбы? Айырмасы бар да. Кандай болсо да эртеңде карыйсың, эртең пенсияга чыгасың, ошондо эл менен жүргөндө бирөө сага каргап, жаман сөз сүйлөсө, ошондо эске алышыбыз керек да баарыбыздан. Татыктуу иштешибиз керек. Менимче ушу өткөн жылы бекен ушу фракция жана экология маселесин көтөргөндө, анан быйыл дагы ушул мисалы уран маселеси боюнча да мындай экологиялык коопсуздук деген да маселе бар болуп атат да. Мына ушуга пикириңиз кандай? Тилекке каршы айтып кетели, биринчи президент сүйлөйт, анан кийин мыйзам чыга баштайт да. Бул бир аз туура эмес табигат болуп атат да. Биринчи бул мыйзам эмес, өз убагында мурунку чакырылыштын депутаттары мораторий жарыялап, уран изилдөөнү Кыргызстанда токтотулсун деген чечим кабыл алган. Эми ошону жокко чыгаруу аракеттер болуп атат азыр. Мына өкмөт комитетте каралыптыр. Эми сессияга да чыгарат, ошол жерде ага чейин пикир алмашабыз. Мисалы үчүн жеке менин пикирим, биз урансыз эле жашасак болот. Айрыкча азыр чын эле аны мойнуна алышыбыз керек. Мамлекетибиз бюджетибиз көбөйгөн, салыктуу төлөмдөр көбөйүп атат, бажы төлөмдөр көбөйүп атат. Ал турган иште, ошондуктан биз урансыз жашап турсак кедейип кетпейбиз да. Себеби ал жердеги уран зыяны уже эче кале такталган болчу да. Айрыкча биздин алтын жерибиз ушу көлдүн жээгинде, ал жакын жерде мындай нерсени иштеткен өтө коркунучтуу, анан эч ким кепилдик бере албайт да, кандай эмне болду. Ошондуктан мен жеке пикирим азырынча ушул мораторийди кармап турсак болот да. Кийин бир жаңы баягы коопсуздукту кепилдик кыла турган технологиялар чыкканда балким ошондо керек болуп калат. Ушу жакын арада жалпы жыйынга да чыгарылат болуш керек да. Чыгарылат болуш керек. Биз фракцияда пикир алмашабыз, сөзсүз албетте, кандай добуш беребиз деп. Мен алдын ала айтам, жеке менин пикирим, мен колдогонго даяр эмесмин да. Мындай өзүңүз изилдеп көрдүңүз беле бул маселе? Жок, мен мектептен окуп жүргөндө уран деген, торий деген түшүнүктөрүбүз бар да. Аны иштеткенде бул кандай болсо да же жана атом энергетикага иштетилет, же куралга иштетилет да. Эгер бизден чыккан продукция башка жерде куралга иштетип калса, же бир жерде кырсык болуп калса, мен бир аз мындай бизде ансыз деле көптөгөн жанагы калдыктар бар да. Илгери советтик мезгилде иштегендер. Минкуштун калдыктары бар, башка Кадырсайдагы калдыктары бар, Кадамжайда калдыктары бар. Айрым уран бизде эле иштетилген болчу советтик мезгилде, ошонун калдыктары бар да. Ал маселени биз бүгүнкү күнгө чейин чече албай атабыз, кантип жоготобуз депчи. Жаңы калдыктарды түзгөндө жаңы пайда болот, жаңы проблема болот. Ошондуктан мен ойлоп атам, бир аз түрүп терең изилдөө жүргүзүш керек. Эки киши карап чыгып эмес, адистер деле бир керек болсо чоң тегерек стол кылып туруп, адистерди чакыртып, кандай болот экен бул, анан жана долбооруну баары бир жарыялап, кандай иштетилет экен, баарын билип туруп анан добуш берген туура болот да. Анан тиги киши айтты, бул киши айтты, жетишет деген туура эмес да. Экинчи бир маселе, мына жакында эки кесиптешиңиз мындай бири-бири менен кайым айтышып кетти, Ысыкөлдөгү пансионаттар боюнча. Саясатта, парламенттик жумушта кайым айтышчу эмес, мушташканга чейин барат, сууду төгөт бири-бирине. Грузияда ошондой. Жок, Грузия эмес, бардык парламенттерде бири-бирине түкүрүшөт,
микрофон ыргытат, ар нерсе болот да, мушташка чейин барат бири-бирине, атышка чейин барат. Ошондуктан бизде анча-мынча айтышып кеткен бул мындай жакшы эмес. Бирок турмушта ушундай. Аначуулукка берилип бири-бирине чыккынчы деп атса эми ошондой ачуулукка берет. Анан бир депутат экинчи депутатка бул биздин өлкөбүздөгү байлыкты сатпай эле туралы, сатууга жол бербегиле, силер ушундай кыласыңар десе, экинчиси жеке өзүнүн мойнуна кабыл алып, мен андай эмесмин деп айтып атат да. Ошондуктан бул боло турган нерсе, буга көп деле мындай маани бербеш керек, бирок жакшы эмес. Ысык-көлдүн жери сатылып кетпейби? Жок, эми ал жерде мындай атат, бул жерде кызыктыгы бар да. Бизде мамлекетте чет өлкөлүктөр жерге ээ болгонго мүмкүн эмес. Конституция нормасы бар. Ал эми эгерде биз Ысык-көлдүн жээгинде бул өзгөчө корголо турган биосфердик зона дейт да. Ал жакта вообще курулуш боюнча өзгөчө статуста. Анан биз чет өлкөлүктө көп этик кабаттуу гостиницаларга уруксат берсек, демек бул жерде ошо гостиницанын астындагы жер ал бөлүнбөйт да имараттан. Менчигим болсо, менин жерим болуп калат да. Ошо имарат менен жер. Имарат менен кошот дейт. Анан кийин анын калыптары кандай болот, тигиндей болот. Мен ойлоп атам, бүгүнкү иштеп жаткан мыйзамдардын чегинде, эгерде калуу тилек болсо, чын эле эс алуучу жай курам десе, мүмкүнчүлүк жетиштүү эле. Анан кошумчаларга бергенге мен өтө мындай, бул жерде деле 10 жолу эсептейт элем да. Мен айта албайм ал туура депчи. Мен деле аны мыйзамдын өзүнө көрө элекмин, бирок эгерде массалык маалымат каражаттар жазгандай, ушу имаратты курганга, отель курганга, чет өлкөлүктөргө мүмкүнчүлүк берели деген мен түшүнбөйт, мүмкүнчүлүк алсыз деле бар. Демек кеп отвод земли жөнүндө болот атты, жер боюнча. Көп жылга, 49 жылга деген ушундай болот атты. А 49 жыл деген бул түбөлүккө деген сөз да. Мисалы үчүн да. Ошондуктан биз Конституцияда жер мүмкүн эмес десе, мүмкүн эмес деш керек. Бирок курулушка кура берсин, азыр маселе жок. Куруп атпайбы сиздер? Эгерде Кыргызстан, мисалы үчүн, Араб Эмираттарда, өлкөлөрдө чет өлкө кура турган болсоң, пожалуйста, сен арабтын бирөөнүн кошуп алып кура бер. Туркияга барып биздин жарандабыз, бизнес кылабыз десе, маселе жок. Бизнес кыла бер, бирок 80% иштегендер түрктөр болуш керек. Мынча налог төлөсүн көптөгөн мындай катуу эрежелер бар да. Бизде ал эрежелер иштеп чыккан жок. Бизде тең укуктуу болуп атабыз да. Ошондуктан бир аз эсептеп туруп, киргиле анализ кылып көрөлү. Мисалы үчүн, биздин жаныбызда гостиницалар, чоң имарат, международный гостиницалар, ошонун тажрыйбасын издеп чыгайлычы. Изилдеп чыгалы, канчалык пайдалуу экен, Кыргызстанга эмне пайда берет экен ал. Ким байып кеткен ошону билип туруп, анан ошого ылайыктуу чечим кабыл алышыбыз керек да. Менин пикирим боюнча бүгүн Ысык-көлдө кура турган мүмкүнчүлүк толук эле жетиштүү. Бул жерде башка иш бар да, бирөөгө менчикке жер керек болуп атат. Ошондуктан мен демилгечи менен кесиптештериме мындай ачуулукка берилбей, сабырдуулук менен бири-бирине сыйыл мамиле көрсөттү, бирок каршы болсо каршы болот, макул болсо макул болот да. Добуш менен чечилет да баары бир парламенттечи. Мушташ менен чечилбейт. Мушташ менен пиар болуп калышы мүмкүн, мушташ менен жамандыкка барып калышы мүмкүн да. Соттошуп, талашып. Бирок соттошо албайт эч ким. Ошол эле Ысык-көлдө дагы бир маселе, жакында президент дагы айтты, Ысык-көлдө асма шаары ушу жакын арада курула баштайт деп. Бул асма шаары дагы ушу жанагы эле экология боюнча дагы бир топ маселелерди жаратышы мүмкүн да. Мен биринчи эсиңерде барбы? Биринчи варианттары 400 000, 500 000 адам жашайт деген да. Кыргызстан, Ысык-көл областында болгон 400 000, 460 000 болсо, биз дагы 400 000 көчүрмөкпүз да. Ал чындап айтканда инфраструктура чыдабайт да. Ал жерде туалет кандай болот, суу кандай болот, бар жок машина кандай болот. Эң негизги адам эмне кылат ошол жерде 50 000 адам. Кайсы жумуш менен алек болот? Же эс алуучу шаар болобу? Ошондуктан жок дегенде ошонун концепциясына эмне болот келечекте, кандай болот? Көрсөтүп, автор көрсөтүш керек да. Мисалды келтирейин, жанагы Кытайда эң дүйнөдө чоң гидроэлектростанция бар. 3 колоттеги, 3 ушели дейт да орусча. Ошонун курулушу үчүн булар 20 жыл изилдөө жүргүздү, эсептеди. Анан 20 жыл изилдеп туруп, 20 миллиарддан ашык сарптап, 4-5 жылда бүтүрүшкөн да. Ошондо болгондо деле изилдесе деле, азыр деле айрым экологиялык таасир, мындай күтпөгөн таасир байкалып атат да.
эгерде биз скол жейгенде ансыз деле суу бир жылы көтөрүлөт, бир жылы түшүп кетет. Ар кандай болуп атат да, бул табигый өзүнүн мыйзамдары бар да. Анан ошол жерде килтеген бир шаар курсак кандай болот? Аны эч ким экологиялык таасирлерди биле албай атабыз да. 40 000 адам болобу, 400 000 эмес, 40 000 адам жашап калса тегеректе кандай болот? Эмне менен жанбагат, каякта калдыктарын чытат, каякта тигилерди чытат, эмне иш менен алек болот, бала чакасы каяка барат, эмне деген суроо, ушуну баары анализ кылып, жок дегенде, хотя бы 20-25 миңдик шаарча деп айтсак, мурда ушундан башташыбыз керек дейм да. Анан килтеген дүйнөгө таанымал шаар болуш үчүн анда биз инфраструктураны өнүктүрүшүбүз керек. Жанагы казино болобу, лыжный база болобу, башка нерсе келген адамдарга биз эс алууга шарт түзүп беришибиз керек да. Анан биздин сезонубуз 1,5-2 ай болсо. Эми лыжа тепкен биздики укмуш туура, ал жака болуп атат, жакшы. Жылдан жылга көбөйүп атат деп коебуз. Бирок ал деле жана аба ырайга, асманга карашы болот да. Ошондуктан асман шаары ой жакшы, ниет жакшы, кантип ишке ашат, мен азырынча мен шаардын долбоорун көрө элекмин. Ошондуктан баа бере албайм да. Ошол эле жана казино демекчи, азыр дагы бир соо сурайын. Сизде президент Садыр Жапаров ошо сиз жөнүндөгү Марал радиосуна берген интервьюңуз боюнча да пикирин билдирип, сизди ушу казиночу, уру дегендей пикир айтты да. Андан кийин сиз болсо ага ушу уру деп айткан нерсе катуу тийгенин айттыңыз. Сиз деле мындай жөнөкөй адам эмес, мисалы ошол кезде президентке тете болгон инсандын уулусуз, мындай жакшы буга чейин деле көп жакшы атанын уулу деген атыңыз бар. Анан ошо чын эле президентке ушундай туура эмес маалымат жетеби? Мен ошондой ишенгим келип атат да. Ал туура эмес түшүнүп алды деп ишенгим келип атат. Журналистим да кыйшык суроо берсе кыйшык жооп берет да. Ал журналисттин суроосу деле кыйшык болду да. Масалып сиздин агаңызды коштуруп айтып атат депчи. Караган эмеспи, же уккан эмеспи, мен түшүнбөйм. Ал жерде мен Кекестеги агасы аралашкан эмес деп далил табылган жок деп айтып атам да. Эми ошого жөнөкөйсө мен билбейм анда. Эмне деп айтам? Мен жооп бердим. Мен аны менен теңелешип соттошкон оюмда жок, себеби сот анын колунда болуп турат да. Акыл эси болсо убакыт келгенде кечирим сурайт да. Болбосо эмне кылайын? Президент менен талашып отурмак белем. Ал элге ишенимдүү болуп, төрдө отурат. Төрдө отурган киши бир паста өзүнү эң билимдүү, эң акылдуу деп сезип калат да. Бул бир гана Садыр Жапаровго тийиштүү эмес, баарына эле ушундай болуп атат, көпчүлүккө. Бир гана советтик мезгилде коммунисттик партиянын жетекчилери андай болгон эмес, себеби аларды көзөмөл кылган партиялык уюм болчу. Аскар Акаевден баштап акыркы президентке чейин баары эле ушу бир ордон өзүн сак кармай албай атат да. Бул президент ким болсо да президент болду, 3 айдан кийин биз ушундай ойлоп атабыз. Биз муну билебиз. Бул акмак, бул тигиндей деп сүйлөп калат. Байкадыңарбы? Бул оору, бул биз гана Кыргызстанда эмес, бардык көптөгөн мамлекеттерде айрыкча Советтик Союздун ыдыргандан кийин калган мамлекеттерде баарына бирдей да. Бийликтин сыноосуна өтүш өтө кыйын. Ошондуктан бул кандай деп айтсам, мен комментарий бергим да келбейт. Мен өзүмө мындай жашыма жараша адашты деп ишенгим келип атат да. Ачууңуз тарап калды да. Мен ачууланган жокмун, мен капа болдум. Мен мындай эмне гана мага айтса болот, бирок уру казиночу деген мен ал киши менен эч качан казино болгон жокмун. Мисалы ушу уру казиночу деген сөз эмнеден чыкты? Ошо негизи ошо барбы? Жок, эми негизи кандай деп айтсак, эгерде 20 жыл мурда анча-мынча барган болсо, баары эле барып жүргөн да, бирок маселе бирөө экен да. Анан сиздин кесиптештер, журналисттер анча-мынча казиночу деп жазган да. Мен ошондо сурагам, мен кимден алгамдык жана кайсы жерден алгам? Барсам деле тентектик кылып баргандырмын, болушум. Ал жабылганына канча бир 10 жылдан ашык болду, 12 жыл болду да. 12 жыл жабылган. Ага чейин уже биз тиги 10-чу жылда топоң болгон экен, камакта отуруп чыктым да. Бир 15-16 жылдан бери мен бир кадам жасаган жокмун, барган жокмун. Ошондуктан ага чейин жаш кезде барса баргандырмын да. Бирок казиночтукте бирдеме уурдап, бирдеме бирөө карызып аткан болгон эмес да эч качан. Анан муну билип билбей эле ушактарга ишенген бул чоң ката да. Мен ал жерден ошол себептен билип туруп мен казино ачылышка каршы чыгып атпам да. Себеби казино деген бул балекет. Казино деген адамдын тагдырын бузат. Мен көптөгөн кишини билем, аябай жакшы жигит кыздар болчу эле. Ошонун аяндан көп нерсе жоготту.
кумар болуп азгырык кумар жаман да. Кумар жаман, арак жаман, анан бийлик жаман экен. Ошол үч нерсе жаман экен да. Ошондуктан сак болуп бири-бирибизди аяр мамиле кылсак жакшы болмок да. Биз ынтымак деп атабыз, бирок ынтымакка мен жасалган кадамдарды сезбей атам да. Сиздин кесиптештер, журналисттер камакка пачкалап камап атат. Менин кесиптештерим депутаттарды талкалап кетирип атат. Бул эми ынтымак эмес да. Бул тескеринче керек эмес жерде, күтпөгөн жерде ар кандай жаман нерсе чыгат да. Мына кечеги улуттар ортосунда чет өлкөлүктөр каршы чыккан жерде эми ал түшүнүктүү, жаш балдар кичине ачуулууга берилип кетиптир, таяк жеген жигитине болушабыз деп таттуу кетти. Бирок сөздөр чатак болуп кетти да. Каралар деп сүйлөп калдык да. Биз расист болуп калдык да. Каралар деп. Ошол мамиле апа-апакайбыз. Биздин денебиз норвежецтерге окшошпу. Качандан бери биз ушундай болуп калдык. Биз азиатпыз да. Дененин түсү боюнча баа берген өтө коркунучтуу да. Биз ошо күтпөгөн жерде биз Кыргызстанда кичинекей 5-6 миллион калктуу кыргыздарыбыз ушундай бөлүнгөнүбүз өтө өкүнүчтүү да. Биз демек ушу жаш балдарыбыздан тарбия жагынан бирдеме жоготупбуз баарыбыз тең. Ушу 33-34 жылда азыркы моунда бир нерсе жетишпей атат. Интернационализм деген баягы. Эми аракет болгон, Манас интернационалист болгон дегенде эмне. Бирок Манас интернационалист боло албайт эле. Ал мезгилде андай түшүнүк жок да. А вот советтик мезгил 73 жашта. Бул бекер сөз эмес эле да. Баарыбыз бир мамлекеттин жарандары болгонбуз да. Мисалы үчүн сен Находкага барасыңбы, Кушкага барасыңбы, Ленинградка барасыңбы, Самаркандка барасыңбы, негизи укуктарың бирдей эле болчу да. Анан орус тилде бардык жерде тил табышып жүргөнбүз да. Бүгүн чет өлкөлүк болуп калдык бири-бирибизге. Анан ошого ылайыктуу биз эгерде ушу биздин балдарыбызды Москвада же башка жакта кичине кысым кылып тепки жеп жүрсө, алар келгенде кайтарат да ошону башка улутка. Ушундай болот атпайбы? Анан жаш жигит деген жаш жигит, булар ачуулукка берели тез. Демек биз ата-энебиз, биз мектеп, коргоо органдары жана профилактика иштерди алдын ала жүргүзбөппүз да. Бизден кетти деп койсок кадашпайбыз. Сиз да ички иштер органдарында иштегенсиз да? Мен милиция кызматкеринде кылмыш изилдөө бөлүмүндө иштегем да. Анан экономикалык кылмышка каршы күрөш боюнча иштегем. Жалпы 4 жылдан ашык иштедим да, кызмат кылдым. Анан полиция, таможня кызмат кылдым. Ушу жана саясий камаулар деп айтып кетпедиңизби? Ал ушул студияда бир жылдай мурун бекен ушу Кемпир-Абадты дагылар камалгандар мындай токтоосуз чыгарылсын деп айткан элеңиз да. Анан алардын эми айрымдары оорусуна байланыштуу же кандайдыр бир себептер менен чыкты. Биринчиден кыздарды чыгарышты да, кыздарды чыгарышты. Анан жакында, по-моему, жанагы ден соолугуна байланыштуу экөө-үчөөнү чыгарып, Чембек Турасановду чет өлкөгө операцияга жиберди. Ошентип чыгарып атат да. Себеби мындай да, булар 1,5 жылдан ашык, азыр октябрда 2 жыл болот да. Бирде конституция, бирде мыйзамда жазылган жок 2 жыл отур депчи. Бүтүрүш керек болчу. 1 жылдын ичинде бүтүрүш керек болчу. Кандай алардын проблемасы? Бирок камакта отурушат, мыйзамсыз. Мен ал жыйынга катышканмын. Уккам, өз кулагым менен уккам, өз көзүм менен көргөм. Ал жерде эч кимди чакырган эмес. Бир гана нерсе айтканбыз биз. Келгиле жогорку кеңештин алдына барабыз, каршы пикирди айтабыз деген. Кемпир-Абад берилбесин деп. Бирок тилекке каршы ал маселе чечилди, жогорку кеңеш макулдукту берди, болду, маселе токтолду. Аны кубалап жүрүп, камап жүрүп, аларды коркутуп, эми эмнеге камайт азыр? Маселе өттү да. Кандай төңкөрүш, кайсы бийлик кармайт деп. Балким айрым саясатчылардын аркасында маалымат болушу мүмкүн. Тиги менен шыбырышып атат, тиги менен шыбырышып болушу мүмкүн. Бирок аракет болмоюнча кылмыш деп эсептелбейт. А бул жерде аракет болгон жок да. Ар бир кылмыштын сөзсүз бир белгиси бар, аракет болуш керек да. Кадам жасалыш керек. Мен бийликти басып алам деген сөз жетишпейт. Барып алып, ак үйдүн эшигин сындырып, кирем десе бул аракет болуп калат. Дош кеп ушундай да. А так мен президент болом деген, мен буларды кубалап чыгып президент болом десе бул жакшы эмес сөз. Саясатчыларга дал келбейт, бирок андай жаш баланын сөзү болот да. Болду, анын үчүн сөгүп койсо, урушуп койсо болду. А эгерде 100 кишини, 1000 кишини топтоп алып, жашыруун сүйлөшүп туруп, колдоруна таштарды карматып, ак үйдүн алып барып, аракет кылсаң, ошондо кылмыш деп эсептелет. Забордон секирип, милицияларды уруп, кубалап жүрсөң, анда кылмыш деп эсептелет да. Ошондуктан мен ойлоп атам, ошол маселе боюнча Кемпир-Абад чечилгенден кийин, эки мамлекет ратификационный грамота алмашкандан кийин күчүнө кирди да, болду, маселени токтотуш керек болчу. Балдарды чыгарыш керек. Болду, бүттү.
Мен ошондой эле айттым, бүттү, маселе жок. Жок, алар сүйлөнбөйт уже, бүттү. Жок да сүйлөй турган негиз жок болуп атат. Болду, аларды урушуп коюп, экинчи мындай кылбагыла деп, абайлагыла деп кое бериш керек болчу да. Тиги андай эрегишип туруп алган, мен билбейм да. Бул жерде жеке адамдын аброюна эч ким шек келтирген жок. Мен катышкам да, отургам да ошо. Ошондон бери азыр биз жерде кофеге чакырса, прослушка жокпу деп тамашалап атабыз бири-бирибизге. Бул өтө Азыр сиздер деле ушу камалып калышыңыздар мүмкүн болчу да, билбейм, эми камалса деле мен дагы эле ушул сөздү кайталаттым. Эмне үчүн камаш керек? Эгерде мен эксперт депутат катары ал жерде чакырган кандай жол дегенде мен айткам, эгерде парламент бекитип берсе, эчтеке жол жок. Кабыл алмайынча биз каршы пикирди айта алабыз. Биздин фракциябыз каршы добуш берет. ар ким өзүнүн ой пикирлерин айтканга. Конституция жазылып турат. Силерде эгерде жогорку кеңештин алдына барып, ушул жерде жогорку кеңешке депутаттарга кабыл албагыла деп кыйкырып турсак эчтеке эмес. Ошол эле болгон. Анан ага сен төңкөрүш кылам деген болбогон сөздү кайкын төңкөрүш. Ким төңкөрүш кылат? Айдиса Сыкбаева кылабы же Гүлнара Жорабаева кылмак коет. Кичине акыл эс болуш керек го. Да, алар 2010-жылы катышкан болчу төңкөрүлүшкө. Бирок уюштуруучу эмес болгон да. Ошондой эле 20-жылы бийлик алмашканда тоже ошондой катышкандар көп болчу да. Бирок бийлик алмашкандан кийин уже жоопко тарта турган киши жок болуп калды. Эң кызыктуу ошондо мамлекеттик төңкөрүшкө аракеттеп, айрым жарандар азырга чейин кылмыш ишки бүтө элек, бийлик алмашты, революция деп эле бийлик алмашуу максатына жетти, бирок ошону аракет кылгандарды да азырга чейин сотторуп атат. Кызык болуп атат да. Ошондуктан эгерде президенттин же тегерегинде айткан сөздөрдү мындай эле сразу ишеничке албай, мен дагы эле кайталап коеюн, азыр деле кеч эмес, эгерде ынтымакка чакыра турган болсо, ушул процесстерди баарын токтотуп, келгиле сүйлөшөбүз. Анан жок, буларга айтып койгула, бир жерине кыссын десе, кысат мейли азыр, унчукпай калат. Бирок убакыт керек да. Түбөлүккө эч нерсе болгон жок. 14 жыл Аскар Акаевич башкарган. Былк этпей, мен дагы 15-20 жыл отурдум экен да. Эмне болду? Аскар Акаевден кийин Курманбекиев 2 жолу шайланды, кууп жиберишти. Алмазбек Шаршанович единственный мөөнөтүн бүткөндө өзүнүн досуна өткөрүп берди, бирок досунан эмнени тапты. 3 жылдан кийин досуну кууп жиберишти. Өкүртү бийлатып кууп жиберишти. Ким? Ошондуктан тарых бизде тарыхтын бир жаман сапаты бар, тез эле өтүп кетет экен. Айрыкча тарыхый окуялар. Андан кийин барган сайын байкасаңар бир мындай жакшы эмес кайталанып атат да. Бизде азыр колуңузда бир жаман мындай ой пайда болду. Бирден болсо кууп жиберебиз деген сөз бар да. Кубалаш керек, муну кетириш керек деген бул негизи мамлекетчил катары мен айтат элем, бул керек эмес андай нерсе. Туруктуу бийлик болуш керек. Аны менен күрөшүш керек, анын кемчиликтерин айтыш керек. Бирок таш бараң кылып кубалаган деген бул кылымда бир жолу боло турган иш. Ошондо деле түпкү тамыры менен алмашыш керек болчу. Бизде 3 революция болсо, 3-өөнү тең башчы алмашат, калгандары баары кызматта. Ошол эле инаугурацияны карасаңыз, бардык президенттерде ошол эле аксакалдар отурат, геройлор. Ошондой эле кол чабышат. Кече тепкилеп аткандар, камагандар тойлордо чогуу отурушат да. Камалгандар менен. Мен тамашалап атам, кыргыздар уникалдуу калкыбыз да. Бир чоң аттуу баштуу киши той кылганда барсаң ал жерде камакта отургандар деле отурат, бир столдо, камагандар да отурат, камала тургандар да отурат. Кандайсың деп сурап коет бири-бирине. Бул толеранттык калк деп эми кызыктайбыз да биз. Анан бири-бирибизди жамандап шыгап кете беребиз ой менен. Ал сиз өзүңүз барбайсызбы? Кайка? Ошол отуруштарга. Мен көрүп туруп айтып атпаймынбы ошо таң алып атам да. Анча-мынча чакырат, бирок бир жылдан бери ошондой тойлордон азыраак барбай калдым. Ден соолукка байланыштуу мындай адам көп болгон жерден алысыраак болуш керек да. Эми ошону көрүп туруп айтып атам да, ошо кызык нерсе да. Турушпайт, талашпайт. Адам пейили ушундай окшойт. Биз деле жогорку кеңеште мушташып, көзүнү көгөрткөн учур деле болгон. Бирок эртеси күнү чапан кийгизип кучакташкан да. Биргеден бери болчу да. Адам эгерде чын эле ар бир сөгүшкөндөн кийин өлтүрсөң да адам калбайт эле жерде.
Демек ошо менен айырмаланат. Биз кечирет экенбиз да, айрыкча кыргыздар. Аябай ачуу болот анан убакыт келгенде мейли эми. Бул деле байкуш бирөөнүн буйругун аткарганда, бул деле өзүнүн милдетин аткарганда деп кечирип коебуз да. Дагы бир маселе, сиз бул кунттөр боюнча теңиз бөлтүрүккө байланыштуу Акылбек Жапаров отставкага кетиш керек деп айттыңыз эле да. Анан кийин жакында жанакы эми байланыштуу депутат Айжигитовду айтып атпайбы, бул министрлер кабинети мындай элди карабай эле бизнес менен алектенип калды депчи. Анан кесиптештерим мен комментарий бергем, алар өзүнүн пикири бар. Мен бир гана нерсе деп айттым да. Мына биз 2,5 жылда өкмөттүн курамы толугу менен 2 жолу алмашып кетти. Кээ бир министрлер 6 жолу алмашты. Өкмөттүн башчысы үн чыкпай коюп отурат. Эмне андай курамы кеткенден кийин өзү да кетиш керек. Башчы кетиш керек да. Эгерде өкмөттүн кемчиликтери болсо, министрлер пара менен кармалса, сенде күнөөң бар да. Сен демек сен тарбия кылбапсың да. Сен карабапсың да. Же сен берген, сен сунуштаган киши колу таза эмес экен да, ою жаман экен да. Сен эмне кетпесиң? Жок, акыл үйрөтүү барына. Эми акылдуу киши акыл үйрөтөт да барына. Ошондуктан мен айттым, бул жигиттин да жооп берген мезгили келип калган болуш керек. Тем более президент эле бирдеме болсо эле президент баарын жаап атат. Мен айттым, тигини айттым деп. Анан Акылбек Сөмбековичти мен көп жылдан бери тааныйм, ошондуктан мен айтканга укугум бар, анча-мунча технологический кадамдарды мен түшүнөмүн. Кантип өзүнө ишмердүүлүгүн көрсөтүш, кандай жанагы бюджеттин көргөзмөлөрүн көтөрүш чоң устара. Но бирок мен дайыма жөнөкөй суроо берем. Хорошо, мен мушакетсиңер. Кичинекей айылдагы мектептин ремонтуну ушунча жылдан бери битире албайсыңар. Жок, биз мынча мектеп курдук. Хорошо, курдуңар. Мен 20 жылдан бери депутат сурап атам. Бир мектепти ремонттап берилди. Болуптур, 90 жылдыкка, Абсамдын 90 жылга 2023 жыл бүтүрөбүз дейт. Бүгүн 24 жыл. Демек көп учурда бираз кошуп коюшат да. Анан бюджетти чоңойткондо социалдык фонддун акчасын кошуп коюп, башка нерсе кошуп, объективдүү процесстерди менин эмгегим деп көрсөткөн бул чоң устачылык да. Бирок мен айтканым, бул эртеби кечпи буга жумуш бергендерди жаман нерсеге алып келет да. Характерин билем. Ошондуктан жооп берген мезгил келди, жооп бериш керек. Бизде кожоюн бир экен, аны Акыл Жапаровдун деле кожоюну бир экен. Формалдуу түрдө жогорку кеңеш уруша турган мүмкүнчүлүгү бар. Турмушта бир сөз айта албайт да. Келгенде улуу урматтуу деп мактап атабыз. Келиңиз, сиз абдан жакшы суроо бердиңиз деп, жооп бердиңиз деп. Урматтабагандары кагып таштайт. İşte жаткыра албасам эмне өлүп калайын деп жооп берет. Ушундай да. Эми ушундай болот да, биз саясий маданиятты бир аз жоготкондой сезип атабыз да. Каршы пикир айтсаң болот, каршы пикирди негиздеп туруп, мыйзамга таянып айтып берсең, ошондо салмактуу болот да. Анан жөн эле сен мага жакпайсың, сен ушундай боюң ушундай же түсүң ушундай же сөзүң ушундай деген бул жакшы эмес да. Сиз ошо 5 чакырылыштын депутаты, анан 5-чи чакырылышта дагы партиялык тизме менен келип атып, ошо жакында мындай бир мандаттуу округтан дагы депутат болом деген пикирлериңизди билдириңиз да. Азыркы кезде ошо бир мандаттуу депутаттарын тапшырып, анан кайра шайлоо болуп, казынадан дагы көп акча кетип атат. Ушул бир мандаттуу өзүнүн шайлоо округу өзүн актап атабы? Мен угушум боюнча Ак үйдө, президент тегерегинде, анан бизде жогорку кеңеште бир топ иштеп атат азыр мыйзамды өзгөртүү боюнча. Алар пока билбей туруп аткандай, же баарыны бир мандаттуу өткөрүш керек, же баарыны партиялык тизим менен өткөрүш керек да. Себеби мындай болуп атат, андай туура эмес да. Вот ойлоп көрсөңүз, бир бөлүгү бирөө отурат, менде де 25 000 добуш бар. Сенде 250 000, сенде 500 добуш деп айтат. Айырмасы чоң. Кеп ушундай да. Бул биринчиден, экинчиден анын статусу башка. Ал түзмө-түз эл шайлаган. Бизди партия, анан партиянын ичинде сени шайлап койду.
Ошол себептен биз биринчи тактап алалы, биз кандай кылалы. Же мындай, же мындай болуш керек. Экөө тең болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мен жогорку кеңеште 5 чакырылыш депутат болдум. 2 жолу бир мандатымдан шайлангам, 3 жолу партиялык тизме менен. Мен аны да билем, муну да билем. Эгерде биз парламенттик республика кылабыз деп парламенттик чөтөл десек, анда толук парламенттик түзүшү партия кылыш керек. Бирок ошондо партияга депутатыны тартипке чакырыш үчүн кайра чакырууга укук бериш керек. Себеби адам биринчи кезекте партияны шайлайт. Бүтүн Кыргызстанды же коммунисттерди, же социал-демократ, же жанагы мекенчилди шайлайт. Демек ушул партияга биз укук беришибиз керек. Тентеп депутат аяк бияка чыгып кетсе, аны ордуна коюшка мүмкүнчүлүк бериш керек. Политсоветпи, съездди чакырып туруп, сен давай таза иште, партиянын максатын аткар деп. Эгер ушундай рычаг берсек, анда партиялык күчөйт. Тартип күчөйт. Да, лидер балким кичине баш айланып атат, бирок аны регулировка кылса болот да. Же бир мандатты толук өтүшүбүз керек. Анда мен мындай ой бар, мен биринчи депутат болгондо биз эл өкүлдөр жыйынынын депутаты болгонбуз да. Бул 45 депутат, түзмө-түз элден шайланат. Жылда 2 жолу сессияга келебиз. Бюджетти бекитебиз, өкмөттүн отчетун угабыз, болду ушу менен. Айрым бизге тийиштүү маселелерди карайт элебиз да. Ошондо биз ар бирөөбүз өз кылган ишибиз менен кылганбыз. Председатель колхоз, бизнесмен, мугалим болуп иштей берет да. Мугалимдер жок болчу. Өзү иштей берет, анан сессияга жыйынга келип, залда отуруп, кучакташып, өкмөттү талап коюп, министрлерден сурап, аны элден келген көйгөйлөрдү жазып, тапшырма берип кетет эле. 6 айдан кийин дагы чогулат эле да. Эмне болду, кандай болду депчи. Же балким ушундай өтүшүбүз керек. Бул илгери советтик мезгилдеги Верховный советтин принципи да. Бошотулган бир 5-6% иштетет, жана комитеттин башчылары, кээ бир комитеттин төрага орун басарлар. Калгандары бүт баары өзүнүн ишин кыла берет да. Балким ошого өтөбүз, мен билбейм. Аны эсептеп көрүш керек да, кандай ыңгайлуу. Партиялык тизме бул жака ким ошого барса чыдаш керек анда. Анан туура эмес да, мисалы үчүн бүтүн Кыргызстанга дош берсе, анан депутат барып алып баягы мен бүтүн Кыргызстанды урматтабайм деп турса, ушу ишпе. 400-500 дош менен, же 1000 дош менен, же 5000 дош менен мен баш ийбейм деп турсам, негизги дош берүүнүн табигатын бузат да. Мен жаран бүтүн Кыргызстан же коммунист партияга дош бердим. Анын ичинде Исхак Масалиев же Адахан Мадумаровго дош бердим. Эгерде барып алып эртең Исхак Масалиев ушу жок, мен башка жол менен кетем десе, кечирип кой, мен сага бирок партияга да дош бердим да. Пусть партия сага чара колдонсун деген мүмкүнчүлүк бериш керек дейм да. Мен ошону эгерде талкуу болсо, мен ошондо сунуштайын деп атам да. Ошондуктан 2 жол бар. Же бир мандатты калтыралы, бирок анда сиздер айткандай кандай бир себеп менен кетсек айраша эле боло берет да. Же партиялык тизме менен, ошол жерде тизме бир бекитилет 5 жылга. Ошо менен кете берет да. Балким ошо менен ыңгайлуу болот. Бирок ошондо бир аз биз жана фракциялардын, жана партиялардын укуктарын кайрадан карап коюшубуз керек да. Ошол ийгиликтүү болот да. Маселе бар, маселе талкууланып атат, жашыруун болуп атат, бирок кабар бар да. Мен деле мисалы үчүн жардам бергенге, билим, акылым жетишинче жардам бергенге даярмын да. Исхак Абсаматович, сизге ачык айрым маегиңизге рахмат, студияга келип бергениңизге. Ушуну менен Политклиника медиасынын тет-а-тет программасын аяктадык. Программаны мен Айгүл Бакиева алып бардым. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар.